Пай. Сапар ТВ каналының катталчылары. Бүгін 6 март 2024 жыл Дания өлкөсүндө сельскохозяйственный техникаларды, ушундай унааларды тартып көргөзөбүз. Сиздер менен сүт багытындагы анан ушундай фермада иштелүүчү техникаларды тартып көргөзмөкчүбүз. Биздин каналга катталып, лайкты басып унутпаңыздар. Көрсөңүздөр, достор, булар мини самопогрузчиктер экен. Баягы уйлардын астына апилка чачкан неме. Бул жака чөктөлөт дагы. Көрсөңүздөр, астындагы тазалап кетет, мына шыпыргылары бар экен. Бүт баары съемный. Анан бир эле ушул уйлардын астын тазалаганга иштетпей, башка жаатында да иштетсеңиздер болот. Бул андан башкачасы экен. Жанында турган лоудер, мунун чоң, кичинекей, мындан да чоң, мындан да кичинекей лоудерлер болот. Бул лоудерлер ар бир фермада ар кандай жумуштарды аткарат. Мисалы, жүктөрдү түшүрөт, чыгарат, тазалайт. Bunun kızmatı öte çoğun, bu fermada. Бұл майда чүйдө ушундай жумуштарды аткарат, күнүмдүк жумуштарды аткарат. Мисалы, тоюттарды миксерлерге салып берет, уйлардын астын тазалайт, ушундай жумуштарды аткарат. Бул төлкө фермада майда чүйдө жумуштарды аткарат. Жана мен айткан, булар кичинекей тракторлар, мини лоудерлер. Булардын кызматы ошол фермадагы майда жумуштарды аткаруу үчүн булар колдонулат. Мисалы, тоюттарды жылдыруу, жүктөө, тазалоо максаттары ушундай. Бир адам отуруп управлять этет буларды. Бул кичинекей миксер. Миксер бул жака лоудерлер менен салынат, тоют. Салынгандан кийин бул жакта аралаштырып берет. Бул майдалардору, мына ичине тоют салынган. Ичине тоют салынат, килограммдап тоют салынат. Тоют салынгандан кийин кормовой добавкалар кошулат. Кошулгандан кийин бул миксер аралаштырып берет жана тракторга уланып, бул жерден уланып, анан уйларга жайып берет да. Автоматташтырылган бул бүт баары. Мунун кызматы фермерлер билет, уй кармаган фермерлер уйлардын асты баткак болуп кетет. Суу болуп, ным болуп, уйларга өтө зыян алып келет. Бул машина аркасына кыргызча апилке жүктөйт. Стро, англисче айтканда стро жүктөйт. Аркасына стро жүктөлөт дагы. Машина менен, щетка менен биринчи тазалап кетет. Тазалагандан кийин артында бунун местасы бар. Стро чачат берди. Уйлар жаткан жерге чачып, астын куруктап берет. Бул жерде бир адам олтуруп алып, өзү башкарып кете берет бул жерде ручкалары менен. Бул бир аз кыйыныраак, анткени бул машинаны бул алдында неме жүктөгөнү, стро жүктөгөнү алдында муну башкарыш бир аз кыйыныраак. Анткени алдында чоң жүктөй турганы, стро жүктөй турганы алдында болгон үчүн бир аз кыйыныраак. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул астын тазалайт. Нар жакта щеткасы кроватьты тазалайт, уйлар жаткан жерди. Жана айткандай эле фермадагы башка жумуштарды башка тракторлор аткарат деген. Ушул тракторлар бул жерде азыр фермерлер өздөрүнүн уйларын, оборудованияларын алып келип, бул жерге парковка кылып коюптур. Фермадагы оор жумуштардын баарын ушул тракторлор аткарат. Өтө чоң, ичинде олтурсаң бүт бар да. Обогрев сиденья дейсиңби, подогрев руль дейсиңби, камера дейсиңби, магнитофон, экрандарга чейин өтө азыр машиналар чыгып атпай, өтө жанагындай подогрев сиденья, подогрев руль, круиз контроль. Бул жакта даже геоданныйларга чейин автоматташтырылганда, бул определенный, мисалы, жер айдай турган болсоң, ошо жердин картасын киргизип коесуң буга, гео немесине, картасына бул жака. Бул киргизип коесуң дагы өзүң кете бересиң да. Өзүң просто отуруп алып, мисалы, башка жумуштарыңды отуруп алып, башка жумуштарыңды кыла бересиң. Поляга салып коесуң. Поляда бул өзү жер айдап кете берет да. Просто поворот саботорго келгенде бир аз контролдоп коесуң. И то өзү бурула берет, бирок эгер тура эмес болуп калса, бир аз контролдоп коесуң, болду уже. Өзү кыла берет да жумуштучу. Бүт баары бар ичинде.